Салам алейкум, кандайсыңар, майктайсыңдар? Но Фрунзе ТВге подписка кылып койгула. Өзүм мүкөлөрүм болот районовский. Красавчиктер жазылып койгула. Фильмни көрүп алып, анан жака кетип калбай. Көргөнгө жараша лайк басып, коммент жазып, жазылып. Все, давайте. Бир келчи. Ассалаумалейкум сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы билип койду Долбоор кайрадан эфирде жана бүгүн бизде өзгөчөлүк себеп дегенде дем алыш күндө атайын Ош базарына келип отурабыз. Себеп дегенде бул жерде соода кылып жүргөн, үйгө керектүү нерселерди алып жаткан адамдарга келип суроолорду узатып, акчаларды таратканга өтмөкчү, салтка айланып калганда эле. Анан эң бир өзгөчөлүктөрүнүн бири болгон бул жакта деген азыр бизде 7 суроону камдап коюп, 7 суроого баягы эле акчалар байгелерден сырткары ушундай сонун Феникс аттуу китепти ар дайым таратып келгенбиз жана дагы да таратабыз. Себеп дегенде бул сатууда жок болгон китеп. Бир гана биздин каналыбыздын көрүүчүлөрүнө жана катышуучуларына ойнотуп жаткан китеп. Бул Кылыч Самамедов байкебизге терең ыраазычылык билдирмекчибиз жана албетте сонун бир мотивация жетишпей жаткан болсо, анча-мынча жашоодо бир чечилбеген маселелер болсо, чечүүгө эң бир сонун жардам бере турган китеп дал ушул. Андыктан сиздер даяр болсоңуздар, салтка айланып калганда эле каналга катталып коесуңар, лайк басып коесуңар, анан биз баштамакчыбыз. Билип кой Долбоору Ош базарда. Калысы 7 суроо беребиз. 7 суроонун баарына туптура жооп берсеңиз 1000 сом аласыз. Даярсызбы? Даяр болсоңуз кеттик. Эң көп мусулмандар жашаган өлкө? Арабия. Аравия эмес экен. Дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Кайсыл өлкө деп ойлойсуз? Мусулмандар. Кийинки деп койсоңуз болот, таппасаңыз. Кийинки берерсиз. Арабия го? Аравия эмес экен. Да. Өлкө, Өлкө. Өлкө. Турция. Турция. Тилекке каршы тура эмес. Аравия. Аравия эмес, баары ушул вариантты айтып атат. Дубай дагы эмес. 200 миллиондон ашык мусулман жашайт бул өлкөдө. Калкы боюнча биринчи орунда экен. Чыгыш Азия жактарда деп койсом, багыт берсем. Ош. Кийинки де берели. Бул эми Кайсыл өлкөдө мусулмандар көп жашайт эң биринчи орунда? Аравияда болсо керек. Аравия эмес экен, баардыгы ушул вариантты деп ойлопчу. Египет дагы эмес экен. Египеттин жалпы калкынын саны 100 миллиондон ашат экен, а бул өлкөдө болсо 200 миллиондон ашык мусулман жашайт экен. Кайсыл деп ойлойсуз? Кийинкиси Индонезия өлкөсү экен. Турция. Турция эмес экен, тилекке каршы Индонезия өлкөсү экен. Эң көп мусулман. Индонезия экен. Аравия. Аравия эмес экен, баардыгы биздин катышуучулар ушул вариантты айтып атышат. Башка өлкө, жакын эле. Да бир вариант тапканга аракет кылып берели. И тамгасынан кетет экен. Италия. Италияда тилекке каршы эмелер экен, мусулмандар эмес экен. Индонезия өлкөсү экен. Турдакун Усубалиев ким болгон? Аркым. Буканов Валиев ким? Турба. Билбейт экенсизби? Биринчи кезек. Первый секретарь. Секретарь. Кыргыз СССР, топтура. Турдакун Усубалиев билбейт экенмин. Турдукан Узбалиев. Билбейт экенмин, история жактан анча. Билбейм. Да. Калкынын саны боюнча дүйнө жүзүндө экинчи орунда турган өлкө. Эң көп. Биринчи орунда Кытай болсо, экинчи орунда кайсыл өлкө? Индия. Индия, туура. Кытай. Кытай бирде. Индия. Туура. Бирде Кытай болсо, экиде? Индия. Туура. Индия, да? Туура. Индия. Туура. Бирде Кытай болсо, экиде кайсыл? Индия. Туура. Бирде Кытай болсо, экиде кайсыл өлкө турат? Бирде Кытай, экиде Америка болсо керек. Америка 3тө экен. Экиде болсо белгилүү эле өлкө, бизде көп студенттер окуйт. Индия. Туура.
Жер планетасында канча материк бар? 6. Туура. Төрт. Тилекке каршы тура эмес экен. 6. 7. 7 деп айтылат экен, бирок 7-си не точно болот тур. Себеп дегенде Арктиканы биз кошпой элебиз, аны кошпогондо 6 эле. 6. Bilbeyt ki 28 bile onca. 28 материк дейсизби? Материктерден. Betkem dur. 6 материк экен. 6. Туура. Так, 7. 7 деп бул неофициалдуу түрдө айтылат экен. Антарктиданы кошпогондо. 8. Антарктиданы кошпогондо дегенде 8 деп кайра секирип кеттиңиз. 6 материк болчу. Билбейм. 6 экен. Чыңгыз хандын чыныгы аты кандай болгон? Тимучин. Туура. Темучин да. Темучин. Бирок точно Чыңгыз эмес экенин билем мен, бирок Ошо аты башкача. Т тамгасынан башталчу. унутуп калдым. Темучин болгон экен. Чыңгыз хандығы. Чыңгыз хан эле болгон да. Жок, Чыңгыз хан деп кийин аташкан экен, ага чейин өзүнүн аты башкача болгон экен. Т тамгасынан башталат деп багыт берип коюн. Şu bilbeyt ki. Темучин болгон экен. Т тамгасынан кетет. Темирхан. Темирхан сыяктуу, бирок башкача. Темирлан. Тиму, билбейт экенмин. Тимучин. Темучин, туура. Bilbeyt ekенмин. Темучин. Чыңгыз хандын аты ким эле? Т тамгасынан кетет. Тимур. Тимур. Тимур эмес экен. Тиму дагы бир улап коюңуз, сизге багыт берип коюн ушунча. Тимур хан. Темучин болгон экен. Швеция өлкөсүнүн борбор шаары. Швеция өлкөнүн башчысы. Кийинкисин айтарсыз. Кийинкиси? Билбейт экенбиз бир. Так. Билбейм. Швеция. Стокгольм. Швециянын. Швециянын. Жакшы келет азыр акчалай байге келишкенге. Ушул суроого жооп берип койсоңуз. С тамгасынан башталат. Мында билбейт ki. Аха. Швеция. Швецияныкы. С тамгасынан кетет. Кайсы тамгада? С? Швецияда борбор шаар болуп эсептелинген. Билбейт экенмин. Стокгольм экен. Швециянын жаап билбейм. Кайсыл шаар? Этот. С тамгасынан кетет. Билем, азыр айтам. Сегиз. Унутуп атам. Стокгольм шаар экен. Жана акыркы суроо 2008-жылы жайкы олимпиадада кайсы спорт түрүнөн кыргызстандык спортчулар алтын медаль алган? Кайсы спорт түрүнөн? 2008-жылы. Атлетикадан. 2008 жылы. Грек-рим күрөш боюнча. Грек-рим күрөш боюнча алтын медаль алган дейсиз. Футбол эмесе? Футболдон өмүр бою утпай калдык го дейт. Тилекке каршы. Кайсыл спорт түрү болушу мүмкүн? Алтын медаль утушкан баса билем. Албетте эле. Олимпиада оюндарында алтын медаль деп баса белгилеп атам. Билбейм мен, андайларга кызыкпайм да. Кечиресиз. Эч кайсы спортсмен уткан эмес экен, себеп дегенде Кыргызстан тарыхында алтын медаль азырынча тилекке каршы ала элек экенбиз. Олимпиада оюндарында Багда. Эмне эле? алтын медаль. Вольниктен алган да. Сиздин жообуңуз кайсыл спорт түрү? Вольниктен алган болуш керек. Кайра алып койгон берки. Эмне эле штанганы көтөргөн эмне эле? Оор атлетикабы? Жок, вольниктен алган да эми. Ал күмүш медаль алган, а? 2008-жылы кайсыл спорт түрүндө кыргыз спортчулар алтын медаль алган? Билбейт экен, эч ким ала элек го дейм бизден. Ошондо жооп кандай болду? Жок да, алган жок да. Yes. Балким күрөш эместир. Кайсыл спорт түрү боюнча алтын медаль алган деп айтып атам?
Билбейт экенмин экинчиси. Кетпеспи. Билбегениңиздин себеби эч ким ала элек болчу бул ушундай подвох менен айтып атканбыз. Алтын медалды улам баса белгилеп атканбыз. Алтын медаль. Жакшылап ойлонобуз. Алтын медальды кайсы спорт түрүнөн уткан? Алтын медальды кайсынан алды эле? Эсиңизде барбы негизи? Кыргыздар көргөн эмеспи, демек? Билбейм. Демек билбесеңиз анда жок деп койсок болот. Себептен алтын медаль азырынча ала элек экенбиз. 3 суроого бизде мындай 100 сом каралган. Куттуктайбыз катышканыңыз үчүн. Чоң рахмат. Макул анда. Катышканыңыз үчүн чоң рахмат. 2 туура жооп болуп калды. Дагы 1 туура жооп болгондо жок дегенде 100 сом бермей элек, бирок антсе дагы сизге мындай бир сон Феникс аттуу китебин тапшырып коелу. Жата окуп коебуз. Анан албетте өзүңүзгө керектүү болгон бир мотивация алатырсыз деп ойлойм. Макул, мейли. 3 суроо үчүн бизде 100 сом каралган. Отуруп чай пай ичип коесузбу, ысыкта бир муздагыракка суу ичесизби? Айтор бул билимиңиз менен тапкан акчаңыз. Чоң рахмат байке. Жана куттуктайбыз, сизге бул 100 сом тапшырабыз. 3 туура жооп бергениңиз үчүн. Бирок катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Акчалай байгеге бир аз жетпей калдык, бирок мүмкүн болсо сизге мондай сонун китеп тапшырып коеюн. Катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Камеранын алдына бир аз толкундуулар болуп кетти. Билген маалыматтарды унутуп дегенде мейлиңиз анда. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү чыгарылышта 100 сомдон ашык эч ким бир да катышуучусу уталган жок. Бул албетте өкүнүчтүү. Себеп дегенде бүгүн атайын ош базарга келип көбүрөөк акча таратып, анча-мынча катышуучуларыбызды мындайкей кылып аткан соодасына жардам кылып калалы дегенбиз. Бирок айтор же соода менен алаксыштыбы, же болбосо ойлор башка жакта болупту. Көпчүлүк учурда унутуп калдык, көпчүлүк учурда билбей калдык деп аткан себептерди угат. Бирок канча дагы келип тарттык. Жана эң башкысы бүгүн берүүсү жаңырган 7 суроону эгерде билбей жүргөн болсоңуздар, анда билип алдыңыздар. Ошол биз үчүн ар дайым жеңиштүү айтып келебиз. Анан сиздерден соңунда сурана берген нерсебиз эч бир өзгөрбөйт. Себеп дегенде биз ар дайым кылган аракетибиз сиздерди маанайыңыздар үчүн. Ошон үчүн каналга катталып турсаңыздар, биздин саныбыз күн санап өсүп баратат. Буюрса жакын арада 200 миңге аз калдык жеткенге. Ошон үчүн ар биздин көрүүчүбүз эгерде катталып которгон болсо, биз 200 эмес, жарым миллионду деле басып өтчү экенбиз. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр абдан көп болуп кетти. Бүгүн ош базарда, ошон үчүн бул эфирде тартыш аябай оор болду. Көпчүлүгү коркуп, бизди көргөндө эле камераны ай жок, мен билбей калам, аны деп качып атышты. Эмне дейбиз? Долбоорлорубуз элге таанылып калыптыр. Демек, жакшы иштеп келаткан экенбиз. Эң башкысы ошо ишибиздин арты сиздердин жакшы бир гана маанайыңыздар болсун. Чоң рахмат. Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ. Көрүшкөнчө.